Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бүгүнкү видеоурок сиздердин баардыгыңыздарга жагат деп ойлойм. Бул көптөн бери сиздер суранып жүргөн, азыркы учурда санкция киргенден бери, Россияга санкция киргенден бери бизде дагы Кыргызстанда Таба сайтына регистрация болуш алдаганча аябай кыйын болуп калды. Эми биз кандай кылабыз? Азыр сиздер мени жакшылап угуңуздар. Эгер мурун соңу Таба сайтына кирем деп аракет кылып бир номерлер менен киргенсиздер да, кирген болсоңуздар, ал номер менен кайра кире албайсыздар. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Жаңы номер аласыздар. Жаңы номер Мегаком менен жакшы тез регистрация болот экен. Ушуну байкадык биз практика учурунда. Анан бүт бардыгын мен көрсөткөндөй кыласыздар. Мен биринчи Androidке көрсөтүп берейин, кандай кылышты. Google'га киребиз. Google'га кирип биз бул жерге Baidu деп жазасыздар. Baidu деп көрдүңүздөр, мына ушундай кылып жазасыздар. Кытайча ушундай жазуу чыгат. Baiduга киргенден кийин мына жерге биз Кытайдын Alipay, Play Market'ин көчүрүшүбүз керек. Мына Google переводко киресиздер дагы мобильный помощник Baidu деп жазасыздар. Ошентип жазганда бизге мына ушундай кытайча жазуу чыгат. Биз кытайча жазуусун копировать этип алабыз дагы, анан бул жерге алып келип разрешение берип кое бересиздер. Разрешение берип кое бересиздер. Анан бул жерге келебиз дагы биз жанагы копировать этип алган кытайча жазуубузду вставить кылабыз. Вставить кылып, эми бул жердеги көк жазууну көрдүңүздөр. Мен видеону 1, 2, 3 бөлүккө бөлүп чыгарам, анткени аябай көп запись болуп кетсе дагы мен мага YouTubeга киргизгенге оңоюраак болот. Ошондуктан 1, 2, 3 деп чыгарам. Бардык видеолорду өз эмеси менен көрүңүздөр, иреттеп. Анан биз ушул көк тамганы басып, бул жерден кирип русский язык кылсаңыздар болот. Все равно скачать кыласыздар. Эч кандай коркунучу жок. Скачать этип берсеңиздер болот. Мына бул жакта открыть дегенди басабыз биздин. Установить кнопкасын басабыз. Биз бул Кытайдын Play Market же App Store дейбиз, ошол сыяктуу бул дагы ушундай приложенияларды көчүргөн магазини. Регистрация болушту кыска 3 видео кылып чыгарам, анткени мен өзүмө ошол ыңгайлуу болот. Бардыгын мен айткандай кылсаңыздар болот. Анткени мен акчага үйрөткөндө деле ушуларды гана үйрөтөм, бирок мен буга акча алам. Окуучулар мен айтканымды кылышат, анан регистрация боло алышат. Ушул көк жазууну басып коебуз. Башкаларга дагы пайдалуу болсун десеңиздер, бул видеороктор ушул видеолор менен ссылка менен бөлүшсөңүздөр болот. Бөлүшүп, Instagramга мени отметка кылып койсоңуздар, мага кылган рахматыңыздар деп мен ошону билем. Мына биз азыр бул жерге Кытайдын приложениясын көчүрүп алдык, Play Market'ин. Эми биз кийинки видеорокто Taobao приложениясын ушул жерден качать этебиз. Менин каналыма жазылыңыздар, сөзсүз түрдө подписка алганды унутпаңыздар. Мен үчүн бул абдан маанилүү. Кийинки видео сабакта жолугабыз.